Бишкекте 3 балалуу келин мурдагы күйөөсүнүн колунан ажал тапты. Кут конушундагы жеке үйлөрдүн биринде 4 апрелге караган түнү 34 жаштагы келинге бир нече жолу бычак сайылган. Милиция шектүүнү кармап, бардык керектүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштерин улантууда. Мындай окуя Жети Өгүздө дагы катталган. Кызыл Суу айылында Таштандынын жанынан 37 жаштагы келиндин сөөгү табылып, киши колдуу болгону аныкталган. 4 апрелде буга шектелип, маркумдун айылдашы делген 52 жаштагы киши кармалды. Соттун чечими менен шектүү 2 айга камалды. Бул үрөй учурган окуялардан улам жогорку кеңеште кыз келиндердин маселеси көтөрүлдү. Депутат Эльвира Сурабалдиева Бишкектеги окуя боюнча сөз салып, каза болгон келин буга чейин милицияга кайрылганын айтып чыкты. Үй бүлөлүү, 3 баласы жетим калды. Мурдагы күйөөсү таап, муздап кетиптир, бычактап. Буга чейинки Аселди мындай жүргөн, тигиндей жүргөн деп жамандашты мырзаларыбыз. Бул жоолукчан, иман жолунда жүргөн, мындай аябай жүрүм турумунан баштап мындай 3 баласын калтырып кеткен. Мен түшүнбөйм да ушундай нерселерди. Милицияда маалымат барбы? Эльмира Жолобековна, бул боюнча териштирип маалымат берели, бирок үй бүлөлүк зомбулук боюнча бардык чараларды көрүп атабыз. Биз өзүңүздөр Арызданыптыр буга чейин. Бул латенттүү кылмыштар болуп атат да бардыгы. Арызданыптыр. Зомбулукка кабылган аялдарга милиция кош көңүл мамиле жасаган же эки тарапты жараштырууга аракет кылган учурлар кездешет. Адистер коргоо ордерлери дагы максатына жетпей, натыйжасыз болуп жатканын кескин сындап келишет. Ал аял өзү билемдик менен ал кишиге же кандайдыр бир физикалык каршылык көрсөтө албаса, албетте укук коргоо ордуна кайрылат. Укук коргоо ордуна кайрылган кезде алар баягы кош көңүл мамиле кылып койгон факттар бар. Анан жараштырууга аракет кылгандары бар. Же болбосо ошону ишти баарын өткөрүп сотко өткөргөндөн кийин соттук тартипте жарашып же болбосо көрсөтмөлөр өзгөрүп кетишкендиктери бар да. Ошондуктан жалпысынан айтканда абал ушул күнгө жетип келди да. Анан бүгүнкү күндө замандын талабы болуп атат. Буга башкача көз карашка, башкача методдор менен иштеш керек болуп атат да. Жана коргоо ордерлери деген аны атайын учетко коюу, анын алар менен профилактика иштөө жүргүзүүлөр бизде аксаңдап атат, артта калып атат. Ал эми зомбулукка үй бүлөнүн материалдык абал эмес, башка факторлор дагы таасир этерин адистер айтып келишет. Алсак, келиндер элдин, туугандардын пикиринен коркуп, зомбулукту жашырып коюшат же үй бүлөсүн сактап калыш үчүн тосмо арыз жазып беришет. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун негизи келип чыгышы бул ар кандай болот да. Мисалы көпчүлүктө чакырчылыктан же болбосо экономикалык жана акча жактан деп айтабыз, бирок ал негизи туура эмес. Мисалы кызматта иштеген, жакшы жашоосу бар бизнесмен үй бүлөлөрдө дагы азыркы учурда үй бүлөлөрдө дагы ошо зордук зомбулук болуп келатат да. Аны мисалы көбүнчө билдиришпейт, жашырышат, уялышат, эл эмне дейт деп. Негизи ошондой үй бүлөлөрдө дагы зордук зомбулук болуп келатат. Ал эми депутат Таалайбек Сарыбашев мечиттерде жума намаздарда аялдардын укугу тууралуу баян айтууну сунуштап, Ички иштер министрлиги бул жаатта тыкыр иш алып барышы керектигин билдирди. Биз муфтиятка дагы сунуш беришибиз керек да. Бүгүн эле өз аялын өлтүргөн 2 факт катталып атат. Ушу жума күндөрү ушу эненин орду, аялдын орду, кыздын кымбаттыгы боюнча ушул баяндарды айтыш керек болуп атат да. Анан МВД дагы үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча жакшы иштерди алып барыш керек деп ойлойм. Аялдарга биз бир гана баягы укуктарын коргоо менен барабар биз милдеттерин дагы айтып келебиз. Эркектерге дагы укуктарын айтып эле калбастан, балким эркек кишинин милдеттерин дагы айтып келебиз. Шариятыбызда аялдын орду өтө жогору. Бекерге пайгамбарыбыз бейиш эненин таманын астында деген эмес. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыркы жылы 13104 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 32%га көп. 2021-22 жылдары өлкөдө үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгон. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.